Памир айыл өкмөтүнүн баягы талдысууда тендерлер өткөн, бирок акчалары келбей ушул мындай узакка чоюлуп атат. Себебин айтып коюңузчу. Туура айтасыз. Биринчи тендерде катышкан компаниянын квалификациясы туура келбеген. Өзүңүздү таанышып кетсеңиз. Кечиресиздер, Талайбек Айтманович Шадманов Азамат, Таза суу мамлекеттик мекемесинин директору. Bundan мурун Талды суу айылына тендер өткөн, катышкан эки компаниянын квалификациясы туура келбегендиктен ретендер болуп жаңы тендер жарыяланган. Экинчи тендер 11 апрелде ачылган. Азыр техникалык жагы комиссия тараптан каралып атат. Канча убакытта болуп калат? Негизи комиссиянын өзүнүн убактысы бар. Мен ойлойм бир жума, 2 жумада техникалык тарабы каралса, андан кийин финансовый предложениялар каралат. Негизи бир айдын ичинде курулуш жумуштары башталыш керек ал жерде. Айтайын дегенде эртең дагы ушундай көйгөй жаралбайбы? Дагы бул компания туура келбей калды деп. Ичинде эч кандай мындай терс көрүнүштөр жокпу? Азырынча жок терс көрүнүштөр. Себеби эки компания айтып атпайсызбы, квалификациясы туура келбей калды деп. Туура, ал жерде бир катар требованиялар, финансылык требованиялар, техникалык требованиялар ошого туура келбей калганда көлөмүч. Бунусунда азырынча ачыл элек, ачылгандан кийин мен ойлойм туура келиш керек го. Биз деле кызыктарбыз ошо туура келип, батыраак курулуш башталганначы. Рахмат, ошону эртелетип көзөмөлгө алсаңыздар. Жарайт. Рахмат.